Эми көчмөндөр оюну бул кыргыздын негизги азияттардын оюндары. Ал өткөнү мен үчүн мындай кубанычтамын. Анан эми ошонун алкагында шаарда чектөөлөр ар кандай болушу мүмкүн деп атат. Эми ал кайсы мамлекетте болбосун өтсө дагы ошондой кыйынчылык болот. Ага чыдап коюш керек. Дүйнөлүк деңгээлдеги көп оюн зооктору бизге көп туристтер келет. Ошон буга эч кандай каршылыгым жок. Шаарда чектөөлөр болот, чыдайсыз. 2 күн 3 күн эмнеге болбосун. Мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн колдош керек. Өтсүн, жакшы аябай жакшы. Канча конок келет, меймандар келет, Кыргызстанды көбүрөөк билип калышат, ошол эле. Чектөөлөргө пикириңиз кандай? Кандай эми ал ашып кетсе бир жума, эчтеке эмес, эчтеке болбойт элге. Анткени бул Кыргызстан жөнүндө мамлекет кичикей, бирок бул чоң масштабтуу иш-чаралар көп нерселерди жайылтат да, негизичи маданиятыбыз жөнүндө элдерди өзүнө тартат, инвесторлорду тартат деп ойлойм көбүнчө. Андан кийин негизи эле кыргыз улуту көп жака жакшы нерселери менен жөрөлгөсү менен тарайт деген ойдомун. Менин көз карашым туура эле. Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошулган болуп атпайбы? Дүйнө жүзүнө бир аз кандай десем, бизди таанымал өлкөнүн катарына киребиз. Ошого мен кошулам, туура эле иш-чара болуп атат. Чектөөлөргө салым кошкон үчүн почему бы и нет да? Ага көз карашым туура эле.